Assalamu алейкум достор. Бир мурдагы видеодо жыйынтыктоочу сөздөр жетишпей калыптыр. Ошону толуктап коюу үчүн дагы бир видеону тартууну чечтим. Мен ал жерде эмнени айтып атам? Жалаң мектепте жалаң 5ке окуган бала менен жалаң 2ге окуган баланы алып туруп, бул баланын жашоосунда дагы бар жок жалаң 5 болот, мунуку жалаң 2 болот деп айта албайт экенбиз. Айрыкча акча табуу жөнүндө сөз болуп атат. Ал жерде ошо бир эле акча табуу жөнүндө. Анан мен акча табуу бул дүйнөдөгү эң маанилүү нерсе деген сөздөрдү дагы айтпай атам. Болгону ошо элдин оозунда ошондой сөз бар да. Паланчанын баласы мектепте өтө начар окуйт эле, азыр көп акчасы бар. Мунун бул жакшы окуйт эле, кыйналып жүрөт деген сөз бар. Ошол эмне үчүн деп мен ошонун тегерегинде өзүм оюмду айттым да. Акча табууда предпринимательский дух деп адамда өзүндө жаратылышта бар болгон бир мындай ошол өтө чоң ролду ойноп коет. Мисалы ошол окубаган балдардын кээ бирөөлөрү, баарын деп атам, кээ бирөөлөрүндө ошол нерсе бар дейли. Анан алар эрте реалдуулукка, көчөгө эрте чыгып атышат. Ошо чындыкты эрте көрүп, чындык менен эрте таанышып, жашоодо бул нерсе маанилүү турбайбы, мындай кылыш керек деп алар эрте кыймылдап баштап атат. Анан ошолордо өзүндө дагы ошол жаратылышында ошо ишкерлик духу бар болсо, анан дагы бир маанилүү нерсе бул өжөрлүк. Бир нерсени кылам дегенде кылат, тырышчаактык бар го. Сен кыла албайсың, колуңдан келбейт дегенде дагы мен кылам деп кылган, жыгылып кайра туруп аракет кыла берген. Ушундай сапаттары бар болгон болсо, анан тагдыры дагы ошого туура келген болсо, тагдыр дагы бар да, пешенебизге эмне жазылган ошону билип болбойт. Эгер ошолордун бардыгы туура келсе, ошолордун кээ бирөөлөрү ошентип көп акча таап кетип атат деген сөздү айттым. А окуган балдар ошону бир аз дагы эртелетип атпайбы, алдыга жылдырып атат. Ошо чындык менен таанышууну бир аз дагы эртелетип атышат да. Окуп атышат. Мен бул жерде окубаш керек деген сөздү айткан жокмун. Бул өзү окуйм деген бала кичинесинен эле өзү окугусу келет. Ал жогорку окууга тапшыргысы келет. Анын ичинде окуу каалоосу өтө күч болот. Андайлар сөзсүз окуш керек. Болгону окуп атканда ошо чыныгы дүйнө менен контакт үзүп койбош керек да. Бул университеттер бар го, азыр биздин университеттер. Азыркы дүйнөдө бар болгон эле университеттер. Булар салыштырмалуу жакында эле пайда болгон институттар да. Булар ошол азыркы учурда курстар пайда болуп кетти. Англис тили же бир программист кылган курстар бар, 1 жылдык курстар бар. Ал жерде силерге конкреттүү бир нерсени үйрөтүп атпайбы? Тилди үйрөтүп атат же код жазганды үйрөтөт. Бул университеттерде эле ошонун чоңурагы. Силерге бир кесипти үйрөтүп атат да. Силерге бир милдеттеме болот. Сен мага келсең, мен сени могул нерсени үйрөтөм, кийин ал нерсеге сен жашооңда сага жардам берет. Бирок ошол милдеттемелерин кандай аткарып атышат? Азыркы учурда мондай өткөн заманда өтө көп суроолор бар. Бул университеттерге өтө көп суроолор бар. Бул билимди расчет менен алуу дагы бул жакында эле пайда болгон нерсе экен да. Мен могул китепти окусам, мага канча бересиң дегендей нерсе да. Сен бул китепти сен окугуң келип атат, сен өзүң үйрөнгүң келип атат. Өзү биздин ата бабаларыбыз бар, аалым адамдар чындап билүү үчүн, билим үчүн, окуп үйрөнүү үчүн гана үйрөнгөн. Алар акча үчүн аны үйрөнүп атканда акчаны ойлогон эмес. Алар бул жашооду, бул ааламды, жылдыздарды, жерди жана башканы чындап түшүнгүсү келген. Өзү билим, өзү чыныгы билим менин оюм боюнча могу жашоо бар, алдыбызда жашоо бар. Кудайдын канча күн бергени белгисиз, бирок ошол жашооду мен кантип жашасам туура болот деген суроонун тегерегинде жүрүш керек да. Ошол суроонун тегерегинде чыныгы билимди издеген адам болсоңор, мен силерге могул китепти сунуштамакмын. Ушул китеп өтө күчтүү китеп. Антихрупкость Николас Насим Талеб деген китеп. Раритет деген магазинге барсаңар 1000 сомдун тегерегинде болсо керек. Ушул китепти алгыла дагы 306-бетти ачкыла. 306-бетте как раз азыр мен сөз кылган тема жөнүндө бул киши өтө сонун, кенен жазуулар жазган. Ошол жерден баштап бир 20 бет окусаңар түшүнөсүңөр. Эмнени айтып атат? Ушул бөлүмдү бул киши Абу-Дабиде жазып атыптыр. Бириккен Араб Эмираттары жана араб мамлекеттери нефт менен байыды. Булар эми нефт менен байыды. Эртеби кечпи нефт бүтүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз балдарыбызды өтө жогорку билимдүү кылалы. Анан булар келечекте биздин мамлекет нефтте көз каранды болбой, алар өздөрүнүн мээси менен мамлекетти өнүктүрүп алдыга алып кетсин деп чоң университеттерди ачып атышыптыр. Америкадан, Европадан күчтүү менмин деген профессор, доктор адамдарга акчаларды берип келип бизде иште деп аларды тартып атыптыр. Бул киши айтып атат, бул өтө иштебейт дейт, бул болбогон нерсе дейт. Байлык билимди алып келет дейт. Мамлекет байып кетсе, ал жердеги жалпы билим деңгээли көтөрүлөт экен.
Бирок билим деңгээлин көтөргөн сөзсүз түрдө мамлекеттик деңгээлде экономиканы көтөрөт деген нерсе жок экен достор. Мына силерге дагы шок болуп атасыңар, мен дагы ошондой болдум бул жерде. Бул киши мындай жөн эле сүйлөй берген киши эмес. Дүйнөдөгү азыркы учурдагы эң акылдуу кишилерден бири. Өзү финансист, ошо финанс дүйнөсүндөн, көчөдөн, ал жакты дагы билген, анан бардык китептерди окуган, өтө терең билимдүү киши да. Ошол киши айтып атат. Мисал катары Филиппин менен Тайванды айтып атат. 1960 жылдарда Тайванда билим деңгээли Филиппинге караганда кыйла ылдый болгон экен. Бирок азыр экономикасы Филиппинге караганда 10 эсе өйдү экен. Ошол эле нерсе Корея менен, Түштүк Корея менен Аргентина болгон экен. Аргентинада ошол учурларда жалпы билим деңгээли дүйнөнүн эң алдыңкылардан болгон экен. Бирок азыркы учурда экономика жактан Корея кыйла алдыга озуп кеткен. Мына өзүңөр окугула. Ушул жерде биз азыр ушул сөз кылган тема боюнча толтура мисалдар бар, өзүңөр ачып көргүлө. Анан дагы бир нерсени айтайын. Мына 90-жылдарда биздин элибиз өтө кыйналды дагы. Адамдарыбыз келип Бишкекке келип тырмаңдап, кумурскадай болуп иштеп, ошолордун арасында жаңы мен айткандай ишкерлик духу болгон, тырышча, катуу иштенген, эмгекчил адамдарыбыз акча тапты, байыды. Азыр могу сапаттын мектептерине барсаңар, же Кембридж деген жылына $10,000 ашуун акча төлөнөт ошол мектептерге. Ал жерлерде азыр байлардын гана балдары окуй алат да. Ошол мектептерге барсаңар, ошол учурунда өздөрү окубай калган, бирок Дордойго келип катуу аракеттенип иштеп акча тапкан ата-энелердин балдары окуйт. Менин угушумча бир ушул сапат лицейлердин 10-11 класстарынын баарын машиналери бар экен. Ошо машина менен о мектепке келет экен да. Эми мына ушул жерде биз силер менен мындай бир жерге жазып коелу. Мына учурунда ата-энеси катуу аракет кылып акча тапты. Арабтарга окшопчу. Арабтар мына нефт менен акча табышты. Эми алар балдарына өтө кымбат билим берип атыптыр. Ошондой кымбат университеттерди ачып, кымбат мугалимдерди алып келип балдарды окусун деп көрөбүз, келечек көрсөтөт. Бул балдар ошончолук чоң билимдерди алып, ушунчалык кымбат билимди алып, кандай результат көрсөтөт, аны кийин көрөбүз. Ошол эле нерсенин кичинекей версиясы азыр Кыргызстанда жашалып атат. Ошол кымбат жеке менчик мектептерде окуган соодагерлердин, ошо чоң бизнесмендердин балдары кандай результат көрсөтөт, аны дагы убакыт көрсөтөт. Ошондой достор, анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула.